Каракөл шаардык билим берүү бөлүмү. Жергебиздеги эң алгачкы билим берүү аракетинин башталышы 1920-1932 жылдарга туура келет. Жаз кечүү айыл кеңешинин аймагында Чырак булак, Кара суу жана Кансалык деген чакан айылдар болгон. Бул айылдарда кулакка тартылган байлардын үйүндө башталгыч мектептер ачылып иштеп турган. Мындай мектептерде 10-20 жаштагы окуучулар чогуу окуй беришкен. 1935 жылдан тартып Кара суу мектеби жоюлуп, Кансалык мектеби калат да, ушул жылдан окуучулар жаш өзгөчөлүктөрүнө карап класстарга бөлүп окутула баштаган. Ал эми 1938 жылдан өкмөт тарабынан мектеп салынып, 7 жылдык билим бериле баштаган. Чырак булак мектеби 1940 жылы катуу жер титирөөдөн урап калып, 1950 жылы кайрадан мектеп курулуп, Чкалов атындагы 8 жылдык мектеп болуп аталган. Азыркы мезгилде Туралы Темировдун ысымын алып жүрөт. Алгачкы агартуучуларга биздин жергебизде 20-32 жылдары Токтобаев, Темиров Туралы, 38-46 жылдары Абсатар Кудайназаров, Ламаза Балтабаев, Мурзабек Ниязалиев, Абдыгул Абдраимовдун, ал эми 1962 жылы Дүйшөбаев Айтмамбет агайдын, 1973-74 жылдары Муратов Төлөмырза, Алымкулов Сатылган, Мамытканов Акимжан, Үкүбаев Ырыскул, Сайназаров Сейдакмат агайлардын атын атоого болот. Каракөл шаардык билим берүү бөлүмү 1977 жылы түзүлгөн. Ага чейин шаарда Токтогул номер 6 мектеби менен Чолпонбай Төлөбердиев номер 7 мектеби башталгыч мектеп болуп, Ташкөмүр шаардык билим берүү бөлүмүнө карап иштеп келген. Азыркы номер 1 Токтогул атындагы мектеп гимназиясы 1960 жылы 1 окуучуларын кабыл алган. Анын азыркы имаратынын 1 корпусу 1964 жылы, 2 корпусу 1967 жылы пайдаланууга берилген. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 инновациялык мектеби 67 жылдан, номер 3 Фрунзе атындагы мектеп 1973 жылдан, номер 4 Чопоков атындагы орто мектеп 1985 жылдан, номер 5 Хуриев атындагы орто мектеби 1991 жылдан, ал эми номер 7 Мамытов Бекмырза атындагы башталгыч мектеп 1993 жылдан бери жаш муундарга билим берип келет. 2024-2025 окуу жылына карата шаардык билим берүү бөлүмүнүн башкармалыгында 1 мектеп гимназиясы, 1 инновациялык мектеп, 4 жалпы орто билим берүү мектеби, 1 балдар музыкалык мектеби, 1 балдардын чыгармачылык үйү, 1 борбордук китепкана, 3 мектепке чейинки билим берүү уюмдары, спорт мектеби, ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик университетинин Каракөл инженердик факультети, инженер адистердин бешиги деп эсептелген. 1962 жылы Бишкектеги политехникалык институтунун даярдоо бөлүмү катары ачылып, 1963 жылдан техникалык факультети катары түзүлгөн. Ага кечки окутуу системасы киргизилип, бир эле учурда Токтогул КЭСинин курулушуна катышкан жумушчулардын инженердик адистик боюнча билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле 1981 жылы ачылган кесиптик техникалык окуу жайы, кесиптик лицей жана колледж бар. Азыркы мезгилде шаардык билим берүү бөлүмү мамлекеттин билим берүү саясатын толук колдоо менен приоритеттүү программалардын үстүндө иштеп жатат. Бүгүнкү күндө мектептердин ички инфраструктурасы оңдоп түзөтүлүп, жаңыланып, жаңы окуу куралдары жана жаңы техникалык жабдуулар менен жабдылууда. Окуу жылынын башталышы менен 620 орунду мектеп пайдаланууга берилет. Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жана жаркын келечеги үчүн кызмат кылып келе жаткан шаардык билим берүү бөлүмү бүгүнкү күндө билим берүүнү трансформациялоого жана
санариптештирүүгө активдүү катышууну улантып, жигердүү иштеп келе жатат.